Биз биринчи келгенде Анкалаевка мен өзүм эле бардым атайын эле. Анан сүйлөштүк. Анан өзүбүз экөөбүз сүйлөшүп анан айтат, макул деди, дароо эле айтты. Кылып көрөлү, макул. Анан мен да макул деп эле. Анан ошо Кудайымдын колунда да баары. Аллахтын колунда, ошондуктан бул нерсе анын үстүнө мен мурда Алматыда өткөм экөнүм. Ошондуктан бул мага жаңылык эмес болгон жок, ооба. Ошондуктан бул биздин экинчи балабыз болгондуктан Кудайга шүгүр, баягы плюстар да болот, башкача айтканда кайгырасың, болот, болбой калат дегенде, мисалы меники Алматыда бирөөсү удачный болсо, бирөөсү удачный болбой калган учур болгон. Ошондуктан мен бардык маалыматты окуп, бул 10 жылдын ичинде болгон окуялар да. Ошондуктан профессордун баягы кел деп бардыгы Кудайдын колунда дегенине мен аябай кубандым. Анан эми Кудайым бизге ушундай белек берип атат. Жихангер мырза негизинде ачыкты. Келгиле, баары болот, жардам беребиз дейт да. Анан ушул айтып баштаганда мен айттым да, ушундай бойма болду деп элдерге айтканда өтө көп жазышты. Мен ошондо айнура түшүндүм, бизде аябай көп экен да. Балалуу болду, мисалы 8 жыл болду, 12 жыл болду. Мен баарын жакшы түшүнөм. 15 жыл болду дегендер бар. Ошонун айынан ажырашып атабыз дегендер бар. Анан мен эми айтат элем, биз биринчи аялдар өтө жан дүйнөбүз менен ыйлап бир кайгыга батып, тим эле күйүт кылып алат экенбиз да. Анан эң негизгиси Аллахка тапшырып эле, анан Кудай колдосун деп эле жасаткыла деп айтып атам эми.